Салам, кандайсыздар биздин сүйүктүү досторубуз, катталуучулар, угармандар. Салам, баарыңыздарга кандайсыңар, ден соолугуңуздар жакшыбы? Биз болсо ушул мурунку подкастта болгон сүйлөшкөн теманы улантабыз. Негизи илим жөнүндө жана илимдин 10 жылдын арасында же негизи жалпы адамга кандай жакшы салымдарды кошкон, ошол жөнүндө келгиле кыска сөз кылып көрөлү. Анда достор, биз менен чогуу сонун маалыматтарды угуш үчүн ушул биздин YouTube каналга катталып койгонду унутпаңыз. Анан албетте бизге байланышуу үчүн экранда көрсөтүлгөн номурга жазып, WhatsApp'тан таанышып кетсеңиз болот. Мирель менен Аку дайыма жооп берүүгө даяр. Даярбыз. Мага акыркы убакта жакка турган ошол илимдердин негизи илим өнүккөнү мага жагымдуу нерсе негизи эки нерсе да. Бул болсо үйдөгү болгон кандай десем, комфорт өсүп атат. Анткени бул илим болсо ойлоп чыгарган да, ошол эле стиральный машина, ошол эле ар кандай немени, телевизор, интернет, атпайбы, бул бизге мындай кандай өтө ыңгайлуу болдук да, жагымдуу. Анан дагы бир нерсе, бул Tesla деген унаа чыгып атпайбы? Кыялыбыз болуп бартат. Жаңы эле Илон Маск жөнүндө кичине сөз кетпеди беле? Ошол автопилот чыгарып аштыр. Ошол Tesla болсо эми биринчи эмес бул негизи. Бирок негизи адамзатка мындай кандай десем, адам негизи мурун болсо кандай кымбат чыгарып, өзгөчө адамдар эмет алса, же болсо мурун болсо электромобиль деп коет го, мындай сулуу эмес, эптеп эле бир киши отурган, анан 50 километрге жеткен, 20 километрге жүргөн болсо, Tesla болсо, ошол Илон Маск неме компаниясы муну сулуу кылып, жана көбүрөөк жүргөндөй кылып, анан ошондой эле автопилотту адамдарга, жөнөкөй адамдарга жетиштүү болсун деп чыгарыптыр да. Кызык негизичи жашоо. Биз жогоруда айта кеттик го, мурунку подкастта адам муктаж болгондон улам чыгат деп. Мисалы, бензин бир учурда кымбаттап кеткенде, ушул электромобилдерге өтүш керек деген нерсе болуп баран. Бизде да былтыр бензин кымбаттап кеткенде көп келип калбадыбы? Анан көпчүлүктөрү барып ошол бөлүп төлөп берем деп туруп алып алышты да, аябай көптөрүчү. Анысы кандай? Бизде муктаждан улам жаңы спростор деп коет го, талаптар пайда боло баштайт экен бизде. Ушул Илон Маск деп калбадыңбы? Ал азыркы жасалма интеллект бул адамга коркунуч жаратат, ошондуктан токтото туралы деп өзү кайра ушундай неме көтөрүп атат. Эми азыр жасалма интеллект адам үчүн, жалпы адамзат үчүн кооптуу болуп баратат депчи. Мындай анткени адам кереги жок болуп калчу учурга келип болуп калат. Мисалы, Америка Кошмо Штаттарында билесиңби, бир жылдары пляждарды тазалаган роботтор чыгып, азыр мисалы бизде ӨКМдин кызматкерлери тазалап жүрөт го көлдүчү. Аны болсо роботтор эле кыдырып туруп, баарын таштандыларды чогултуп, аны керектүү жака апарып коет да. Адамдын күчүнө муктаждык жок. Же болбосо робот таксилер, отурасың, жериңе жеткизип коет. Бизде Бишкекте таксист болуп иштеген байкелерди аябай көп билем да, аябай көп. Бир 5 үй бүлөнүн бирөөндө таксист бар болуш керек. Анан карап отурсаң, адамдын эмгегине муктаждык жок болуп бара жаткан да, ал дагычы. Мындай карасаң, ыңгайлуу, сонун, кымбатыраак, бул деген жаңы дейсиң, бирок Илон Маск айткандай, бул адам коому үчүн да коркунуч жаратууда. Муну токтотушубуз керек деп чыкпадыбы? Ошону ойлоп койдум да бир чети. Негизи ал туура калат. Ошонусун Теслада дагы ушуну айтып аткан да. Негизи адам отуруш керек, ал колдонуш керек, ал мындай даяр болуш керек, бура калганда уктаган болбойт дегендей кылчу да. Негизи ал мындай узун жолго сапарга айдап баратканда автопилотту күйгүзүп коесуң, унаа өзү кете берет, бирок силер даяр болосуңар. Силер китеп окусаңыздар болот, чукуласаңыз болот, эме алсаңыз, бирок силер кармап бура калганга даяр болушуңуздар керек деп ушундай аракет кылган. Негизи ошонусу менен колдонот го. Чынында негизи көп тасмалар болот го. Анан көп окумуштуулар да айтат го, эгер бул интеллект кирип кетсе, анда биз кыйналып калабыз, өзүбүзгө жаман болот деп ар кандай эмелер чыгарып, ойлоп чыгарып атат. Мунусу деле чынында кинолордо бар го. Кинолордон коркунучтуу, анан роботтор болсо бизди башкарат дегендейчи. Азыр болсо бул ишеничсиз эмес деп ойлойбуз, бирок азыр эле карап турасыз, машиналар өзү. Мисалы Мирель, мурунку тасмаларды карап көрөлү. Биздин бала чагыбыздагы фантастика тасмаларды карап көрөлү да. Уча турган унаа, чырк деп монтип абаны минтип койсо экран пайда болуп калат. Сотка, телефон, мобилдүү телефон минтип басып сүйлөшүп коет. Мисалы ошолор биз үчүн ал убакта фантастика болчу да. Мисалы биз 1-2 класс окуганда, ой, фантастика экен, машиналар учуп жүрөт эле, ой дейчүбүз да. Азыр болсо бул реалдуулукка айланбадыбы? Бул азыр реалдуу эле, биз ошол уча турган машиналарды көрүп атабыз. Ток менен сайып коюп зарядтаган унааларды көрүп атабыз.
мынтип жасалма экрандарды ар кайсы жактан каалаган жактан чыгарып алып атабыз. Мунун баары реалдууга айланып баратат да, анан коркуп кетесиң да чын эле. Эми жана Яндекс доставка бар эмес беле? Бизде жок, бирок Россияда бул өнүккөн эле, мурун эле бар. Азыр болсо ал жактан жана жолдо пешеходду карап турсаң, алты дөңгөлөктүү кичинекей бир коробка кетип баратат. Өзү эле кетип баратат. Ал болсо Яндекс эме тамак. Ушундай илимдин немесин туруп тамак ташыйт. Элестин. Өзү эле алып барып жеткирет. Бизде курьерлер канча да тамак ташыган. Кийимдеринен эле тааныйсың аны. Негизи дагы бир нерсеге жеткилендээ айтып кетсек жакшы болот эле. 21-кылымда негизи башында 350-500 миллион адам болсо жылда 13 ошонун арасында 1 жана 3 миллиондон баштап 3 миллионго чейин адам малярия оорунан өлүп калчу экен да. Азыр анан болсо 20 жылдын ичинде ошол статистиканы карап кете бергенде көптөгөн адамдар дагы өлүш керек эле болчу да. Бирок азыркы учурда ошол илимпоздор отуруп изилдеп ар кандай дарылар бар болчу, вакцина бар болчу, бирок алар болсо эң ушул кылымда 10 жылдын ичинде ошол маляриядан кандай айыктыруучу бир вакцинаны чыгарыптыр да. Бул да жакшы жеткилең негизи, анткени чынында элестетсе 1 3 миллионго чейин. Бул болсо Бишкек 3 миллион болуп калабы ошондо. 2 миллиондон ашыкпыз. 2 миллиондон ашыкпыз. Ошол жылдын ичинде Бишкек жок болуп калмак экен да. Ошол маляриянын оорусу менен. Негизи жакшы нерсе, бирок бул мүмкүн бизге көп таасир этпесе дагы, бул болсо жанагы Африка өлкөлөрүндө ушундай жерлерде акта көп ооруйт. Ошол жерге эң ыңгайлуу болуптур да. Керектүү нерсе. Бизде канча убакыт бар? Дагы убактыбыз бар. Убактыбыз бар, Ушул ачылыштар жөнүндөчү ойлонуп кетесиң да. Мисалы ушул биз Илон Маскка токтолуп кетпедикпи? Бул Түштүк Африкадан го өзүчү. Анан ошонун жердештери дагы көп нерсени айтып беришет экен да. Бала чактан өскөн, кыйналып жашагандын, ойлонгондун, ал ушундай бир мону кылышым керек, жок монтип коюш керек дегенден улам келип чыккан нерсеничи. Анан мисалы азыркы күндө бизде акыркы жылдарда бул COVID-19 пандемиясы болбоду, пандемия деп жарыяланыпчы. Анан ошондо деле байкасаң биринчи эксперимент болду. Жок, адамдарды бөлмөдөн чыгарбаш керек деп. Анан кийин бирок медицина ушунчалык тез өнүккөндүктөн, жок, антпеш керек экен, көрсө адам жатпай тескерисинче басыш керек экен деп ушунчалык деңгээлде бир 3 жылдын ичинде биз эпидемияны дүйнө жүзү жеңе алды да. Бул болсо мурунку убактарды карасаң, эпидемия бул 10 жыл, 20 жылдап канча деген адамдын өмүрүн алып келген да. Мындай таң каласың, микроскоптордун жардамы менен эле бир калың очки кийип алган байкелер эле отуруп эле адамдын иммунитетин, адамдын клеткаларын, ДНКсын баарын изилдеп эле бир укмуштарды жаратышат да, таң каласың. Чынында бир гана бул медицина, технология жөнүндө өнүкпөстөн дагы негизи азыркы илимпоздор ушул 10 жылдын ичинде көп өнүгүү пайда болуп атат. Бул изилдөө, космостун изилдөөсү. Мурун болсо жер тоголок экенин эптеп билип, күндө канча расстоянияны эсептеп эметсе, азыр болсо ар кандай эмелер, телескоп, ар кандай кандай спутниктерди ушу космоско чыгарып, жана айтып кеткендей эле мурунку эмеде кометага биринчи жолу ушундай беспилотный эмени отургузуптур. Анан болсо ар кандай эмелерди чыгарып атат, кандай десем, телескоп деп коет эмеспи, күндү көрүш үчүн. Анан ушул 10 жылдын ичинде бир кызыктуу феномен бар, черный дыра деп коет эмеспи. Ошонун ичи эмне болуп экен деп мындай жакыныраак сүрөткө тарткан ушул 10 жылдын ичинде эле болуптур да. Жакында эле болуптур да. Акыркы 10 жылдын ичинде. Черный дыра тууралуу укмуш тасмалар бар. Негизи ал жак ичи эмне, кандай эмне болот эч ким билбейт да. Илимпоздордагы мындай теориясын эмнеге жоолуп кетет билишет, бирок так билбейт. Азыр болсо жакындаган эметип калыптыр да, жакындап калыптыр мындай көрүшү менен. Биз анда катталуучуларыбызга кайрылалы. Сизге илим жардам береби? Негизи ачылыштар жардам береби? Кайсынысы жагат, кайсынысы жакпай? Тылды жакка жазып коюңуз, күтөбүз. Кийинки подкастта биз ушул жөнүндө улантабыз. Анан азыр уюлдук телефондо укмуш тиркемелер болуп атпайбы? Мына ошолго да токтоло кетели. Биздин сабактар менен кененирээк Ал китап чекит медиа сайтынан таанышыңыз.